Бүгүндөн тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштады. Коронавирус анализинен табылгандар да, анализи таза чыгып, бирок өпкөсүнөн кагынып жаткандар да эми COVID-19дун бирдиктүү статистикасына кирет. Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова бүгүн коронавирустун жаңы 603 учуру катталганын маалымдады. Алардын 300-ü Бишкек шаарында аныкталды. Мындан сырткары Жалал-Абад облусунда 48, Ош шаарында 67, Баткен облусунда 53, Чүй облусунда 82, Ысык Көл облусунда 6, Ош облусунда 42, Талас облусунда 5 адамдан COVID-19 аныкталды. Илдетке чалдыккандардын арасында 120 медкызматкер бар. Акыркы суткада COVID-19дан 86 бейтап айыкты. Алардын арасында 9 кызматкер бар. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 13101ге жетти. 2020 жылдын 17 июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 603 учуру катталды. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 709 адам дарыланып жатат. Алардын ичинде 159 бейтап оор абалда. Анын 21-и оорукананын жандандыруу бөлүмүндө. Социалдык тармактарда оорукананын алдында жан берген бейтапты сактап кала албаганын айтып, ыйлаган ыктыярчы кыздын видеосу тарады. Өзүн Сафия Айдана Мурзаева деп тааныштырган кыз демилгечи жаштар борборунун мүчөсү экенин. Абалы оорлогон бейтап жардамга муктаж болуп жатканы тууралуу кабар 17 июлга караган түнү түшкөнүн, Ак Ордо конушуна 10 мүнөткө жетпей барышканын маалымат каражаттарына билдирген. Мне сейчас еще пусть какой-нибудь депутат реанимации откроет, я за него буду топить и голосовать. У нас просто мест не хватает. И так люди умирают каждый день. Тупо его. Алты адам кармап турат, пожалуйста, десем да, албай койду. Пожалуйста, подключите к аппарату. Сейчас подушки приедут. Обещаю, я его заберу до этого башкачака. Неважно, пока подключите сайт Турлачи, он задыхается. Понимаете, мы потеряли время. Тупое правительство. Ни хера нет. Мест не хватает. Реанимация қазір алып кетсем, мы его спасли, понимаете? Мы едем, я его успокаиваю, он говорит, я сейчас умру. Передай кызыма, что я ее люблю. И надо кажется, Ак Ордодан алып келдим, понимаете? С Ак Ордой доехала до Сюдова. Саламаттыкты сактоо министрлиги азырынча окуя жөнүндө расмий комментарий бере элек. Мурзаева болжол менен 50 жаштагы ошол бейтаптын кант диабети, талма жана гипотензия оорулары да бар болгонун билдирди. Бейтапты алып келишкенде ооруканага кабыл албай койгон. Ал оорукана кайсы экенин айтууну Мурзаева туура көргөн жок. Все хорошо. Мы рядом, не переживайте. Мы рядом. Сейчас. Ну, да, молодец, давай кушаем, демалыс. Штабтын жаңыланган статистикасына караганда 17 июлга карата бир суткада COVID-19 диагнозу 1654 адамга коюлду. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул ооруга чалдыккандардын расмий саны 23783 адам болду. Каза болгондордун жалпы саны 785ге жетти. Өткүрбек Рахманов, Регион.